бул журттун мына кыргыздын улуулугу. Же болбосо мына бар адам атадан жаралдык деп атпайбы, адамзат. Орустар адамы, башка тилдегилер деле адам атадан, кыргыздар деле адам атадан жаралдык деп атат. Башка улуттар таксыр деп атат, кулбуз, пендебиз, катынсың деп бир бөлүп атат. Кыргызда болсо адам болчу. Адамгерчилик барбы? Адам. Мындай эле түз эле айтып атат, адамсың, адам деп. Орус эли человек деп атат, мужчина, женщина деп. Көрдүңүз мына. Ошо чындап эле бул кыргыздын куту экени, кыргыздын бул жердеги бир ай экени, кыргыздын ошол Кудайдын кулу эмес, куту экени, ай экени далили. Ана мына бүгүнкү күндө ааламдан аян түштү. Эмне деп атат? Кыргыз жергесин адам ата көрүндү. Эмнеге биз пайгамбарды деле, мына биз признавать этип жүрөбүз. Пайгамбар ооба болгон, Мухаммедиби, Исабы, Мусабы, жана 124 миңиби болгон деп атабыз. Бирок ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон деп атабыз. Кабыл алып атабыз, бирок ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол бузулган чөйрөгө түшкөн деп. Эмнеге кыргызга адам ата көрүндү, ааламдык мыйзам берилди дегенге ишенбей коюуга болот. Ишенем мен 100%. Себеби эмне берилсе ошол көктөн, кайыптан, Кудайдан мына ошонун баары болуп атат. Ошентип кыргыз адамзаттын куту, Кудайдын куту, айы болуп атат, кулу эмес, куту болуп атат. Мына андан кийин жаңы доордо эмне болот?